Алай районунун Корул айылынын тургуну Уулкан Айым бир нече айдан бери айымдар үчүн этно баштыктар, капчыктар жана сувенирдик буюмдарды жасоо менен алектенип келет. Жеңесинен калган үй бүлөлүк тигүүчүлүк өнөрканасын өзгөчө идеяда пайдаланууну көздөгөн жаш ишкер айым бул жумушту жаз айларында баштаган. Учурда кооз этно баштыктарды тигүү ыкмасын өздөштүрүп калган айымдар эң алгач бул өнөрдү кыска окуу курсунан үйрөнүшкөн. Бизде жайлоо ошого чыгат эмеспи? Ошон үчүн туризмди өнүктүрүү максатында ушундай бизде основной туристтер көп келет. Ошого сатка чыгарыш үчүн ушундай нерселерди ойлоп таап, анан Атай Бишкектен чакыруу менен кыздар чакырдык. Бизге келип кыздарыбызга мастер-класс өтүп кетти. Ошо сумкаларды тегип неме алган боюнча анан ошо жаз айынан баштап тигип сатып баштадык. Бул сумкага иштеген айымдар, иштеген ноутбук, файл, ар кандай немелер сатып алса болот. А бул болсо жаш кыздарга шопер деп коет. Бунун атын Асем деп коюп алганбыз. Алайды, Корулду бириктирип, мондай бренд дүйнө жүзүнө чыксын деп жакшы ниет менен баштадык. Буюрса бардык сумкалардын өздөрүнүн дизайнын ар кандай кылып ойлоп, ошо туристтерге дагы жагыш үчүн кылып өзүбүз ушинтип ойлоп таап чыктык. Аталган топтун ичинде эң эле жоопкерчиликтүү милдеттерди мойнуна алган Орозгүл айым буюмдардын өлчөмүн, буйртманын санын, материалдын өзгөчөлүгүн аныктайт. Мындан сырткары ал даяр продуктту текшерип алуу кызматын да аркалайт. Анын айтымында тигүүчүлүк тармагында көптөн бери жүргөндүктөн бул иштер ага оорчулук келтирбейт. Жок, буга чейин деле тигчүмүн. 12 жыл болду тажрыйбаларым. Буга чейин женский айымдарга арналган спорттук кийимдерди, балдарга арналган спорттук кийимдерди ошондойлор тигчүбүз. Мен бул жерде эң башкысы келген материалдарды кайсыл размерде, канча сумка керек, ошолорду полный бардыгын мен пычып, даярдап, башкы нерселерин мен даярдап берем. Кайра тигүүчүлөргө технолог болуп иштейм. Кайра тигүүчүлөрдүн колунан как положено кандай тигилгенин, сапаты жагы кандай, ошолорго талаптарына мен жооп берем. Өзүбүздүн иштерибизди дагы алып кете алабыз. Бул жакта чеберчилигибизди дагы, кол өнөрчүлүгүбүздү кеңири алып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Учурда Уулкан айымдын колунда 5 айым иштейт. Алардын ар бирөөсүнүн өзүнө тийиштүү кызматы бар. Чакан топтон түзүлгөн чебер айымдар күн-түн дебей чыгармачылык менен алектенүүгө ыктыяры күч. Колумда 5 аял иштейт. Бирөөсү ошо пычып берет, экинчиси, үчүнчүсү тигет, бешинчиси ошо замок коюп, ар кимдин өзүнүн жумушу бар. Мен болсом ошо сатып, через соц тармак аркылуу сатып, ярмаркаларга барып сатып, ошо таанытайлы деп сумкаларыбыз менен бирге ошо Корулду, Алайды, деги эле Кыргызстанды туризм боюнча өнүктүрүү максатында ошо иштеп атабыз. Анан ошо биз фестивалдарга барганда визитка сурап калышат туристтер. Визитка сураганда бизи жагыптыр да деп өзүбүзчө дагы тигип. Аталган топтун эң кенже ишкер айымдарынын бири Айзирек. Ал топко айылдыктардан угуп кошулган. Бул тажрыйба ага тигүүчүлүктү өзгөчө өңүттөн үйрөнүүгө сабак болуп жатканын белгилейт. Мен бул Корул ишкер айымдары түзүлгөндөн баштап ушул жерге келип кызмат кылып баштадым. Ушул негиздечиси Уулкан эже, Нурле эже сунуштап, анан ушул жака келип үйрөнүп, биздин кызматыбыз ушул сумкаларды тигип чыгарып беребиз биз. Бул жерде азыр 4 машинкабыз бар. 4 машинка, калган кыздардын үйүндө ар бирине бирден машинкалар бар. Алар үйүндө барып тигип келишет. Кыргызстандын бардык аймактарына жеткизгенге мүмкүнчүлүгүбүз болуп калат. Ошондой эле бул жерде Корул айылында ушундай ишкер айымдар көбөйө берсин деп айтмакмын. Учурда аталган тигүүчүлөр тобунун кооз баштыктарын чет элдик туристтер, шаар тургундары, кол өнөрчүлүккө кызыккандар сатып алууда. Сүйгөн жумушту эргүү менен аткарган үчүн ар бир эмгегин көңүлдөн жасоого аракет кылышат. Элеттик айымдар келечекте өздөрү сыяктуу үй кожойкелерин жумуш менен камсыздасак деген ой максаттары бар.